Şüpheli konuda size bakırken Кадам жайда милиция кызматкерлери пара алып, зордуктоо боюнча кылмыш ишин токтоткон. Кадам жай рейдтин тергөөчүсү 1 миллион сом пара алып, зордуктоо боюнча кылмыш ишин токтоткон. УКМК кылмышкерлерди кармады. Бул тууралуу 16 августта ведомствонун басма сөз кызматы билдирди. Маалым болгондой, 2025 жылдын май жана июль айларында 15 жаштагы тургун сексуалдык мүнөздөгү зомбулукка кабылган. Жабырлануучунун атасынын милицияга кайрылганына карабай, Исхак Булуткан АОй менен начальниги менен сүйлөшүп алып, тергөөчү жана аймактык тескөөчү 1 миллион сом пара алуу үчүн шектүүлөрдүн кылмыш ишин токтотууга макул болушкан. 10 августта тергөө иштеринин жүрүшүндө алар кармалган. Райондук милиция кызматкеринин унаасынан 200 000 сом табылган. Мындан тышкары жаран жабырлануучунун көрсөтмөсүн өзгөртүп, кылмыш ишин токтотобуз деп кызмат адамдарына 1 миллион сом которгон үчүн паракорлукка шектелип кармалган. Кармалгандардын бардыгы убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Токмок жана Ысык Атага жакын аймакта 2 жолу жол кырсыгы катталды. 15 август күнү Бишкек Нарын Торугарт айланма жолунда 2 жолу жол кырсыгы болду. Алар Токмок шаарына жана Ысык Ата районунун Кең Булуң айылына жакын жерде катталганын көөлөр билдиришти. Токмок шаардык дарыгерлердин жалпы практикалоо борборунун маалыматына караганда, аталган кырсыктардан жабыркагандар медициналык жардамга кайрылган эмес. Ошол эле күнү Чүй районунун Кеңеш айылында дагы бир жол кырсыгы катталып, 1989 жылы туулган аял киши ар кандай жаракаттар менен ооруканага жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында, ал мурундан ийин жана сөөк булчуң аймактарынан жаракат алган, абалы канааттандырарлык деп бааланып, амбулатордук дарылоо дайындалган. Саламатсыздарбы, урматтуу мекенештер, өзүңүздөргө белгилүү болгондой, Москва шаарында рейдтер, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документи жок жүрүүдөн абайлаңыз. Эң башкысы официалдуу адамдарга кайрылыңыздар. Таза регистрация мыйзамдуу түрдө даярдайбыз. Мөөнөт өтүп кетсе, базадан чыгып кетсе, сахарова карточка, ДМС, ННН, СНИЛС, ОМС, медкарта, трудовой договор, кара тизмеден текшерүү, деги эле иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун кайрылыңыздар. Байланыш телефону +7 915 126 73 29. Жеңиш чокусу тарапта аскердик тик учактагы адамдар жаракат алды. 16 августта жеңиш чокусу тарапта Кыргызстандын Коргоо министрлигине таандык Ми-8 тик учагы жерге катуу конду. Бул тууралуу Коргоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Экипаж каза болгон жана жаракат алган альпинисттерди эвакуациялоо үчүн учуп чыккан. Конуу татаал метеорологиялык кырдаалды өткөн. Бортто экипаж мүчөлөрү жана куткаруучулар болгон. Бардык жүргүнчүлөр жана экипаж аман калышты. Бирок бир нече адам жаракат алышты. Алардын өмүрүнө коркунуч жок. Жабыркагандарды эвакуациялоо үчүн окуя болгон жерге тиешелүү адистер жөнөтүлдү. Коргоо министрлиги куткаруу операциясын улантууда жана өздүк курамдын коопсуздугун камсыз кылуу жана эвакуациялык иш-чараларды аягына чыгаруу үчүн бардык зарыл чараларды көрүүдө деп айтылат расмий маалыматта. Жаратылышка зыян келтирген жол тандабасынын айдоочусуна 15 000 сом айып пул салынды. Ысык Көл облусунун Жети Өгүз районунда жол тандабасы унаа менен тоол аймакка мыйзамсыз чыгып чөптөрдү тебелеп, экологияга зыян келтирген факт аныкталды. Маалыматка караганда, окуя коомчулуктун билдирүүлөрүнүн негизинде катталып, Жети Өгүз райондук ЖКК кызматкерлери ыкчам чара көрүшкөн. Айдоочуга протокол түзүлүп, 15 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле анын автоунаасы айып куруого токтотулду. Милиция жаратылышты сактоо ар бир жарандын милдети экенин белгилеп, тоол аймактарда экологиялык тартипти сактоого чакырды. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Менин атым Чынара. Биздин кызыбыз Асанова Фатима 5 жашта. Ушу 1 жылдан бери Оле деген оору менен ооруп келет. Ушу Фатиманы дарылатканга мүмкүнчүлүгүбүз жетпей аткандыктан сиздерге кайрылып жатам. Урматтуу кыргыз элим, кайтегер карабастан 50 сом, 100 сом жардамыңыздарды аябай жардамдашып койсоңуздар, бизден болбосо да Аллах Тааладан 3 эселеп, 5 эселеп кайтсын. Бала ооруса энин жүрөгү ооруйт экен. Кызыбыздын ар бир күн ооруганы, ар бир түн ооруганы биз үчүн өтө кыйын болуп атат. Сиздерден суранарым, ушу бизге жардам кылып коюңуздар. Кызыма кетчү операцияга $8,000 акча керек болуп жатат. Сиздерден суранарым, кызыма жардам берип коюңуздар. Бизге жардам колун сунам дегендерге М-банк 0401 Шарипа деп чыгат. Өзүмдүн апамдын картасы. Ал эми Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар.
72-40 Элдиар деп чыгат. Үзүмдүн иним азыр Россия өлкөсүндө такси болуп иштеп келет. Кошкон сабыңарга бизден болбосо да Аллах Тааладан кайтсын. Түшпөйлө коңуз сиздер болсо экен. Отуруyorsun ya. Неме кылбайлы коелчу, жакшы. Ана подозрение кылдыңар, кыстык. Эсептей, немеле кылайлы? Братан. Подозрение жокту. Atın kim? Familia kim? Kim kavanya? Kıldın. Районun Көкчайып жайлоосунда автоембаштык кылганыбыз үчүн автоунаа айыпкороого кирип, айдоочуга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мыйзам чегинде тиешелүү протоколдор толтуруп берилди. Ал бизге түшүндүрдү. Ал кезде билбестик болуп эме кылып алыптырбыз. Нарушение. Кечирим сурайбыз бул жерден. Андан кийин кайта албайт мындай иш.